Assalamu алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар, Нур Медиа каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин эң негизги ушул чыгарылыштын каарманы Меади курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Амантуров Мирлан Казылаевич агабыз менен аз кыскача маектешебиз. Кандайсыз Мирлан байке, жакшысызбы? Жакшы. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Шүгүр Аллахыма жакшы. Мирлан байке, Алла сүйгөн пенде экенсиз. Аллах таала мүмкүнчүлүк берип, ушул Жусупова санатына диний агартуу борборунда өзүңүздүн салымыңызды кошуп, мына бүгүн окуу жайыбыздын жолдору жаңыланып, асфальт төшөлүп отурат. Эми ушундай чоң бир жакшы ишти кылууга сизге эмне түрткү болду деген суроого жооп берип койсоңуз. Ассаламу алейкум, урматтуу элим, урматтуу мусулмандар. Биринчиден баардык мактоолор жараткан Аллахыма болсун. Салам салаваттар пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламга болсун. Бул жерге мындай иш-чараларды кылуу Алланын буйругу да. Эң биринчи Алланын буйругу. Мен ушул чексиз шүгүрчүлүк кылам Аллахыма, ушул жайдын күнү Аким шейхке ушул учурашканы зыярат кылып келип, эки досум менен. Анан ошондо сүйлөшүп калып эле, анан көп аябай миңдеген балдар окуп атыптыр. Жердин баары кым-кут, ата-энелер эшикте. Анан кичине чаңдап балдар басканда. Анан шейх менен сүйлөшүп калып, ошол жасап берели, Аллахтын буйруса уруксаат берсеңиз деди. Бул биринчиден менин ата-энемдин ошо имандуу кылып тарбиялаганы болсо керек. Эң негизгиси бул Алланын буйругу. Ошого себепчи болду. Менин ошол ата-энем негиздеген компанияны да иштейм. Ошол атамдын көзү өтүп кеткен, анан биринин өтүп кеткен. Ошолордун ошондо ойлонуп отуруп, шейх менен сүйлөшүп, шейхтен көп дааваттарды айтып отурду. Ошондо сүйлөшүп отуруп, анан ойлодум да, ошол ушунча жерде канча адам басат, канча бала басат, канча ошол жерден Илим алып жаткан өзгөчө Аллага жакын пенделер. Аллага жакын, имандуу, билимдүү пенделер. Бул билим, иман бул абдан жакшы нерсе. Бул жерде баягы күмөнсүз айтса болот, бул биздин мамлекеттин келечеги, башка мамлекеттердин келечеги, дүйнөнүн келечеги бул имандуу, билимдүү адамда. Анан ошол кайра кетип атып, тең туштары менен сүйлөшүп калдык, эми ушуну кылып берели деп. Анан ал кезде бала көпкөн, кичинекей балдар, көп балдар. Жолтоо болбойлу деп, анан ушул августтун аягында баштаганбыз, сентябрдын башында 4-күндө сүйлөшкөнбүз. Анан биз баштасак эле, бу жерде жүздөй бала, ошол жерде студенттер өздөрү бүтүрүп салды. Biz материал алып келип бере сонун 5 жыл окуган инженерлер деле коюп койду да. Анан ушул асфальт салдык. Эми бул мен айтып кетейин дегеним, эң негизгиси баарын Аллахым берет. Биз баланы да Аллахым берет. Биз болгону себепчи. Анан ошонун баарын бергенден кийин ушундай жакшы нерселерге жумшасак, өзүбүздүн мына ошол жердеги кандай сонун, имандуу, билимдүү, кандай суктана турган балдар билим алып атат. Анан ушул баардык жоопкерчиликти Абдырахим шейхке жүктөп коюп карап отурган дагы туура эмес болуш керек деп ойлойм мен өзүм. Анан каягынан болсо да ошо жардам бергенди, асфальт деле салып эмес, баардык жагынан колдон буттан алып жардам берсек, шейхибизди, мен ойлойм, Абдырахим шейхти, эми бул киши ушундай жакшы сөздөргө татыктуу адам. Бул дагы Алла таалам бизге жиберген, өзүнчө үлгү алгыла деген, ушундай болуш керек, ушундай таалим тарбия бериш керек, ушундай уюштуруш керек деген пенде да, Алланын кулу, пайгамбарыбыздын үммөтү ушундай. Бул кишини ошо биз билбейбиз да, кимибиз канча жашайбыз. Ошол убакта ошо колдон буттан алып, ушундай адамдарыбызды сыйлап алсак, ушулар жардам берип, колдон келгенин Жапатырмак көмөктөшсөк, бул кыргыз элиме, жана мусулман элине, жана дүйнө элине чоң иш болот. Анткени азыр мына технология, инновация көп өнүгүп турганда,
соцсет деп бул негизи ойлойбуз бул жакшы нерсе депчи. Мен ойлойм бир көп деле жакшы нерсе эмес, бул коомду бузуу, адамды имандан кетирүү, көп баягы турама иштерге алып баруу, бул ошондон келип чыгып атат. Именно адам менен, балдар менен иштеген, ушундай иманга тартуу, ата-энени сыйлоо, кичүүнү ызаттоо, адам башка адамды өзүңдөй көр деген көп иман жолдору тигиге соцсет жанагы тармак өнүккөнүнө байланыштуу бул жак кичине абдан эле аксап атат да. Азыр биз жапа-тырмак ушундай уюштурган жерлерди, ушундай адамдарды колдошубуз керек деп мен ойлойм. Эми бул жерде караңызчы, өзүңүздөр эле караңыз, биз жайдын ысыгында келдик, 45 градуста. Жер келсеңиз салкын, жыргалып чыккың келбейт. Мен эми ойлойм, Алла Таалам бизге берип койгон мына бейиштин үлгүсү болсо керек. Ошол бейиштин кире турган эшигинин ачкычы ушул Абдрахим Шейхте болсо керек деп ойлойм. Аллахым билүүчү. Бирок эми баягы пенде катары Аллахым берген акыл эс менен мен оюм ушундай. Абдан жакшы. Милан майке, сиздин ушу келечекте дагы өзүңүздүн жеке кандай ой максаттарыңыз бар, тилектериңиз бар? Мен эми келечекте ойлорум ушул элибизге кызмат кылуу, ошол балдарыма үлгү болуу, ата-эне кандай болуш керек деген, өзүм ошо ата-энемден алган тарбияны көрүп, ошо иманга чакырып, анан колдон келсе ушундай жерлерге жапа-тырмак, ушундай Абдрахим Шейхке, башкаларга, ушундай адамдарга колдоо көрсөтүп, жардам көрсөтүп, колубуздан келген, акыл эсибиз жеткен, Аллахым берген акыбалыбыз менен жардам беребиз деп ойлойм. Анан мамлекетибизге азыр дагы ушул Кудай Таалам жакшы журт башы ажообузга туш кылды деп тилек кылып отурабыз. Көп жакшы иштер болуп атат. Аны карап турбай ошол колдон келген мамлекетибизге эки ооз жакшы сөз болсо дагы зыян кылбай мамлекетибизге пайда алып келүү деп ойлойм. Ошонун үстүндө аракет кылып жүрөбүз. Биздин ошол умтулганыбыз иман жолунда мамлекетти, коомду өнүктүрүүгө өзүбүздүн салымыбызды кошуу деп. Мен ушунча бала баскан, ушунча адам баскан, иман жолундагы адамдар баскан жерге ошол себепчи болуп, Аллахым ушул жолду салууну, ушул жерди асфальттоону мага буйруганына мен Аллахыма чексиз шүгүрчүлүк кылам. Ыраазымын. Көп адамдар келет экен, бирок ошонун ичинен тандап туруп Алла Таалам мага буйруганына мен абдан чоң ыраазычылык кылам, шүгүрчүлүк кылам жараткан Аллахыма. Себепчи болгон Абдрахим Шейхке чоң рахмат, ыраазычылык. Анан Кудайым буйруса Абдрахим Шейхке да айтып атам, Шейх биздин устазыбыз, чубак ажыбыздын баягы адам көзөткөндөн билип калып атпайсызбы? Мактап тирүүсүндө өйдөлдүй сөздөр болот. Ошолорду мен ойлойм, ушу Абдрахим Шейх да бизге берген, Аллахым берген белек деп айтып атпаймынбы? Чубак ажы дагы ушу бизге үлгү болгондой мага сезилет да. Адам баласы, пенделерим, кулдарым ушундай болгула дегендей кылып, ошол ажыкебизди, чубак ажыбызды жөнөтүп бизге көрсөтүп туруп, анан Алла Таалам акырын алып койду деп ойлоп кетем. Ал кишинин сөздөрү. Ошол кишинин мына библиотекасы салынып атат. Чубак ажатында китепкана. Чубак ажатында китепкана салынып атат. Ошого дагы Абдрахим Шейхке айтып атам, Шейх, ушундай асфальтын бериңиз, ушундай благоустройствону бериңиз деп. Мен да бир кызматтан илише алайын да. Мен да ушул кызмат кылып калайын. Барабыз, Алланын астына барганда эмне кылдың десе, шалдырап отурбай, о, жараткан Аллахым, мен ушундай кызмат кылгам, мен иман жолу, сиз жараткан намазды, сиз жөнөткөн Куранды окуп, намаз окуп, ушу иман жолунда жүрүп ушундай кызмат кылып келдим дегенге жарагыдай Абдрахим Шейх себепчи болуңуз деп суранып атабыз. Амин, айтканыңыз келсин. Жакшы сөз кылып бердиңиз, Милан майке. Элибизде жакшы сөз бар эмеспи? Жакшынын иши дагы, сөзү дагы элге пайдалуу депчи.
Аллах таалам сиздин иштериңизге албан ийгиликтерди насип кылсын. Ар дайым элге жерге пайдаңыз тийип жүрөсүн. Чоң рахмат туугандар. Сиз менен Нур Медиа каналы болуп өттү. Биздин кыскача маегибиз соңуна жетти. Эң акырында биздин каналга катталып коңгуроон баскан унутпаңыздар.